выпускной бүтүрүүгө чейин келип атат. Жылдан жылга выпускнойлор күндөн күнгө башкача форматта өтүп атат жыл сайынчы. Ушул эки окуучуларга мектеп формасында эле кийип чыкса бүтүрүүгө чейин. Биринин колунда бар, биринин колунда жок. Тигиндей көйнөк алды. Бул мындай көйнөк алды болуп атат. Анан отуруштар боюнча, выпускной боюнча биздин мугалимдердин арасында дагы болуптур. Шаарга чейин бар 11 класстын бүтүрүүчүлөрдүн арасында бири-бирине атаандаштык жаралап аттыр выпускной боюнча. Барып шаарга чейин барып ошо сүрөткө түшүп келиш керек экен. Ушунун бизге эмне кереги бар эле? Кээ бир ата-эненин акчасы бар, кээ бирөөнүн акчасы жок. Аны мугалимдер уюштуруп атабы? Ушундай бар экен. Мен жана көчөгүн уктум. Ошондой бар экен. Биз аны тыйып беребиз. Мектептерде акча чогултуу жана андай ашыкча чыгымдарды иш-чараларды өткөрүү боюнча тыюу салганбыз. Ар бир директорду баарын чогултуп барып ошол жерден ушул тиешелүү күч органдары менен залда баары менен сүйлөшкөнбүз. Эгерде ошондой факт катталса, анда мектеп директорлору ошол мугалимдер мыйзам чегинде жооп берет. Бул дагы коррупциянын бир түрү болуп эсептелет. Мен азырда айтып коеюн, мугалимдерге эскертүү. Ошон үчүн аны мугалимге жакшы көрүнөм, мектепке, директорго жакшы көрүнөм деп ата-энелер да уюштурбагыла. Эчтеке кереги жок. Мугалимдерди жетиштүү деңгээлде айлыктарын көтөрүп бердик. Жетиштүү деңгээлде мектептин шарттарын түзүп берип атабыз. Аларга эч нерсени бериштин кереги жок. Алар милдеттүү түрдө окутат, окутуп бүттү, аларга ыраазычылык айтыштын. Жөн эле ооздек ыраазычылык айтып койгула болду.